Илгери Кытайлык бир башкарган адам өлкөдө абдан көп урлук таркаган экен. Урлук таркап, ошо эмне кылам деп элдин башына келип алып, айлашып кетпей, анан даанышман Конфуцийге барыптыр. Конфуцийге сураптыр да, мен эмне кылам? Бүт эле урлук болуп атат. Несе айткан экен, сен өзүңдөн башла деп. Нәпсиңди тыйсаң, калганда нәпсиң тыят деген экен. Ошон үчүн биз өзүңөрдөн баштап, мынау жетекчилерибиз баардыгыбыздан, мен баштап баардыгыбыздан нәпсиңди тыйсаң, мамлекет оңолот, урматтуу агайын туугандар. Жетекти таза болбоюнча, өзүң таза болбоюнча, бул коррупция менен эч качан күрөш болбойт. Ошон үчүн айыл өкмөтчүнбү, район жетекчисинби, область жетекчисинби, кайсы кызматта иштеби, республикадасынбы отурат министрлер, өзүңөр таза болгула. Бирок таза болбосоңор, аябсыз күрөш болот. Анда айтып коеюн. Борору деген болбойт. Мамлекеттин, элдин келечеги менен ойнобош керек. Мына кээ бир адамдарды көрдүм мен. Таң каласың, ушу мамлекет кыйраса дагы өзүнүн үйүн жакшылап куруп алса болду да. Мына ушундайлар менен күрөш керек. Элдин мамлекет душманы ошолор болот туугандар. Анын баардыгыңар билесиңер. Айылда, районда, областта, республикада баардыгыңар билесиңер. Бирок ушуга тийбейинчи деп туруп, тийбей коюп, ынчыкпай коюшат. Андай болбош керек. Бул күрөш жалпы чогуу болуш керек. Бул мен атам айтчу эле, балам, бул мамлекеттин куругу узун деп. Мамлекет чөнтөгүнө кол салба. Мамлекетчи элдин чөнтөгү 15 жыл, 20 жыл баары бир чыгат дечү. Баары бир чыга, чыкпай койбой, мына чыгып атат азыр. Чыгып атат. Баары бир чыгат. Чыкпайт деп эч качан ойлобош керек. Жөнөкөй адам болосуңбу? Каерде иштеби? Же жумуш болосуңбу? Дыйкансыңбы, фермерсиңби, кызматтасыңбы? Баардыгыбыздан бирдей күрөшүбүз керек. Анан мамлекет тазаланат. Анан мамлекет өнүгөт, урматтуу агайын туугандар. Анан алдыга кетебиз. Бизде сен мага тийбе, мен сага тийбейин, менин үйүм четте деген болбош керек бул күрөштө.